Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен бир теманы айтмакчымын. Бул деген сейсмикалык курал боюнча. Анан албетте чоң дисклеймер. Бул деген жеке пикир. Анан ушул Искендер Шаршеев баягы РЕН-ТВни көп көрдү деп албаңыздар. Анткени бул деген тема боюнча көптөгөн советтер кезинде жана кийинки кезде батышта дагы китептер болгон. Мисалы үчүн Николаев «Землетрясение по команде» деген 92 жылкы китеп. Брингам Евгений «Цунами», «Devastating Tsunami Bomb», «Able Say Experts», New Zealand Herald. Жаңы Зеландияда жазылган китеп. «Оценка возможности мегакатастроф» деген Сергей Плужниковдун статьялары бар. «Украли бомбу» деген Clark and Nature, Bulletin Atomic Scientific January 97 жылкы. Что конвенция о запрещении военного и любого враждебного использования средств воздействия на природную среду деген конвенция бар. Life Science Chavez US Tectonic Weapon деген ушундай китеби бар. Землетрясение в Армении деген ушундай да статьялар, ушундай сыяктуу ой пикирлер бар. Бул нерсеге ойлобоңуздар, мен деген өзүмдүн оюман алып чыктым деп интернеттен издесеңиздер, ачык булактарда толук мындай маселелер бар. Эми сейсмикалык курал деген эмне да? Мисалы үчүн ушул азыр Түркияда ушундай аябай жаман жер титирөө болду. Ушул учурдан пайдаланып мен түрк туугандарга айтарым, арты кайрылуу болсун, ушул кайткандардын, анан ушул артынан жакшылык келсин, ушул жер титирөөлөр токтоп, тууган элибиз бутуна тезирээк турсун, шаарларын курсун, ушул баягы жер титирөөгө туруштук бере албаган үйлөрдүн кургандарына тиешелүү жооптор берилсин, айтылсын деген ушундай тилек айтып кетмекчимин. Бул деген жер титирөө Кыргызстанда да болгон, билесиңер, жакынкы арада дагы жер титирөө болушу мүмкүн болуп жатат. Негизи жер титирөөлөрдүн себеби ушул Түркияда болуп аткан. Айтышат, 2-3 ай мурда дейт, Мариандык впадинада ушундай жер титирөө болгон деп айтышат. Жашыл комета учкан жердин тегерегинде жердин баягы ички айлануу ылдамдыгы мурун өйдөрөк болчу, азыр деген жердин сырткы кыртышы менен бирдей болуп калды деген астрономдордун, ошол геологдордун маалыматтары бар ачык булактарда. Демек ушул чоң өзгөрүүлөр болуп атат жана эң негизги жер титирөөлөрдүн себеби бул деген тектоникалык плиталардын бири-бирине сүрүлүшү деп айтылат. Тектоникалык плиталар баягы калкып жүрүп, жер өзү мындай жердин астына кирсе, ушул аякта магма, аякта мындай кандай десем, суюктук, ысык, чоң басымдын астында жаткан суюктук жана ошол суюктун үстүндө жер кыртышы калкып жүрөт. Анан калкып жүргөн жер кыртышы бөлүнгөн плиталардан турат да. Анан ошол плиталардын мындай ажырап кеткен жагы рифт деп аталат. Ал жерден магма чыга баштайт, вулкандар, ал мисалы үчүн Япония, Израиль жана Новая Зеландия жана ошол Тынчтык океанынын ортосунда ошол бүт рифт зоналары деп айтылат да. А ошол кайра плиталар бириккен жерди, ал жер тектоникалык плиталардын тиешеси, тектонический разлом же тектоническое сочленение деп айтылат. Ушул жерден мындай чоң жерде мындай убакыт өтөрү менен бири-бирине катуу басым болуп топтолот, потенциалдык кинетикалык энергиясы топтолуп туруп, анан бир күнү ошол энергиясы баягы мындай толкунга айланып кетет. Ал толкун толкуп туруп жерди титиретип ийет. Негизи ачык теориясы бүгүнкү күнү бүт окумуштуулар ага ушундай макул болгон теория ушул деп айтышат да. Мына тектоникалык рифт, тектоникалык биригүүдө жана ошол негизи эки плитанын сүрүшүшүнөн ушундай болуп кетет деп айтышат. Негизи азыр Түркияны карасак, ушундай окумуштуулар айтат, бүгүнкү күнү тектоникалык кесилиштер ушул болду деп. Биз деген ага ишенебиз да, анткени бул жалпы дүйнөнүн окумуштуулары ушинтип айтып жатат. Ага эч кандай мындай шек жок. Анан ошондой эле жер титирөө Сирияда болуп атат да. Сирияда, Түркияда, жакында Казакстанда да болду. Америка Кошмо Штаттарында да болду да. Анан ушул эле бир 2-3 күндүн ичинде. Жана негизи бул деген табигый нерсе деп аталат. Табигый нерсе болгон эсебинен ушул кол жасалма менен бул кылышы мүмкүнбү деген суроолор да
Мисалы үчүн ушул бүгүнкү күндө жер титирөөнү уюштуруу бул деген чоң маселе эмес деп кээ бир окумуштуулар айтат. Жана мен өйдө айтып кеткендей эле, мисалы үчүн китептин авторлору. Андан сырткары ушул бүгүнкү күнү акырындап массалык маалымат каражаттарында акырындап айтып атышат да, баягы Туркияга каршы сейсмикалык куралды колдонушу мүмкүн. Туркиянын өзүнүн баягы Каял Муазин деген окумуштуусу айтат, ошол Туркияга каршы балким ушундай кандайдыр бир куралды колдонуштуу деп айтат да. Анан ушул нерсе мүмкүнбү деп ойлонуп көрдүм да. Анан ачык маалыматтарды карасам, чын эле мүмкүндөй көрүнөт. Мисалы үчүн ошол тектоникалык плита ажыраган жерлерине шахта курса, шахта куруп туруп ал шахтадан кандайдыр бир күчтүү жарылуучу затты колдонсо, бул деген потенциалдык түрдө ушул соккон толкун жер астынан тарап, жер титирөөнү пайда кылышы мүмкүн деп жатат да. Ал үчүн негизи кайсы технологияны колдонсо болот? Бир маалымат бар, мисалы үчүн Орусияда Московский комсомолецте, аны мен чынын айтканда эч качан бир да статьясына мындай түз карабайм, анткени орусиялык булактарда акыркы заманда ошол Советтер Союзу урагандан бери аябай көп мындай жалган маалыматтар жарыяланат. Ошону менен да бирге, бирок жалган маалыматтын арасында чын маалымат да болуп кетиши мүмкүн деген да ой жаралат да. Бирок мен ишенбейм, бирок алар ушинтип айтышат да, Орусияда бизде ушундай курал бар дейт. Ал атайын машина, атайын ушундай баягы тектоникалык плитага келип туруп импульсту жиберсе, ошол импульстун аркасынан анан жер титирөө башталат же жер титирөөнү токтотсо болот деген сөздөр айтылат. Бирок ага далил жок. Эл аралык мейкиндикте ал боюнча мындай аттуу, атактуу окумуштуулар унчукпай жатат. Бирок баягы техногендик ушул жер титирөөлөр болгон деп айтылып жатат. Мисалы үчүн Кузбасста ошо мурунку жылдары ушундай жер астында жардыруулардын эсебинен техногендик жер титирөө болгон деп айтып атышат да. Дагы андан сырткары алсак, ушул Банатский, Кемеровская областта, Бачатский разрезде ушундай жасап көрүшкөн дейт. Мындан мурун дагы ошо Францияда, башка да өлкөлөр Кытайда жер астында жардырууларды жасап көрүшкөн. Жер астында жардырууларды Советтер Союзунда да жасашкан да. Семипалатинскте полигондо да үстүнөн жардырса, астынан да жардырып көрүшкөн. Чын эле ушул 3 балл, 5 балл жер титирөөлөргө мындай жетишкен да, алганы жетишкен. Советтер Союзунда чын эле атомдук куралды, атомдук бомбаны жер астында жардырсаң, кандайдыр бир күчтөгү локалдык жер титирөө, техногендик жер титирөө болушу мүмкүн экен да. Анан мисалы үчүн ошол негизи ал сыноолорду Советтер Союзунда өткөргөн, ал боюнча документтер бар да. Документтер айтылган. Кичинекей локалдык жер титирөөлөрдү жаратышы чын эле мүмкүн жардыруу. Анан ошол негизи кандай жол менен аны жасаса болот? 20-25 килотондук же 15 килотондук ошол боеголовканы, атомдук бомбаны алыш керек ал. Алып туруп, мисалы үчүн 1,5 километрден 5 километрге чейин шахтаны жасаш керек. Бул аябай кымбат жумуш да. 1,5 километрлик шахтаны жасаса негизи болот. Ошол шахта жасалып туруп, шахтадан баягы ал боеголовканы түшүрүш керек болот да, ылдый 1,5 километр тереңдикке. Ал деген албетте баягы литосфералык, баягы тектоникалык эки плита кагылышкан, бири-бирине сүрүшкөн жерде болуш керек ушундай шахта. Анан ошондой шахтага ошол зарядты коюп туруп жардырганда ушул колго жасалма жер титирөөнү жасаса болот экен. Бирок ал жер титирөө ийгиликтүү болуш үчүн ушул баягы вентиляциялык жана шахтанын негизги кире бериштерин жабыш керек дейт да, обвал кылыш керек дейт. Ушундай технологиясы боюнча китептерди окусам. Ошондо мисалы үчүн эпицентрде 5 километрде, эгерде 10 километр, 5 километр ичинде жардырса, же болбосо 1,5 километр ичинде жардырса, тегеректеги ошол 5 километр радиуста 10 баллга чейин жетет дейт. 20 километр радиуста 7 баллга чейин жетет дейт. Ушундай да, эгерде мындай алсак. Ошондо жакында баягы жер титирөөлөрдүн картасы акыркы 3 күндө ошол жума башында башталган жер титирөөлөр
талчоктор ушул көп жерлерде болду. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген көбүнчө жер жүзүндө бул табигый процесс экенин билдирет да. Бирок өлкөлөрдүн аябай мындай өзгөчө катуусу Түркияда болуп кетти. Анан ошо Япония тарапта болуп атат. Япония тарапта технология өнүккөнүн аяктан катуу сезилбей эле. Анан Америка тарапта болуп атат. Ошол жер титирөөлөр эң кызыктуу бүгүнкү күнү Түркия ошол Украинага жардам берип атат да. Орусияга бир четинен өнөктөш, бир четинен душман да. Америкада Орусия душман деп аталат. Америка Украинага жардам берип атат. Казакстан дагы Орусияга мындай кандайдыр бир тиш көрсөткөндөй эле болуп атат да, бир четинен өнөктөш, бир четинен өнөктөш эместей болуп атат. Ким билет. Казакстанда болгон жер титирөөнү карасак, ушул Алматы тарапта болду, Кыргызстанга жакын Чолпон Атада 1-2 күн мурда Түркиядан кийин заматта эле ушундай нерсе болуп жатат да. Муну эгерде мисалы үчүн чын эле колго жасалган жер титирөө болду деп аташса, анан мен ойлойм баягы шахта жасалган, демек МАГАТЭ ядердик материалдардын ар бир жылышын байкаш керек, ошондо ал аныкталат. Бул нерсе изсиз кала албайт. 1,5 километрлик шахтаны жөн эле жасай албайсың. Ошончуктан азыр эч бир тарап ал жөнүндө жакшы далил айтпагандыктан мен ойлойм, азырынча бул далилдене элек, ошон үчүн сейсмикалык курал колдонгон жок деп ойлойм да. Бул деген табигый нерсе болду деп ойлойм.